1 milyar 200 milyon so'm qarjılapsыңар. 1 milyar 700 milyon so'm bюджет бекіткенсіңер. Ошо бюджеттин негизинде ошо ишти алып барса болмок. Мен ойлойм, бул жоопкерчиликсиз мындай кадам. Мектептен акчаны алып, инфраструктурага киргизип, бул туура эмес. Азыр бүгүнкү күндө бизде мектептер жетпей атат. Бүгүнкү күндө мына 2000 мугалим бизде жетпей атат. Бүгүнкү күндө 11 миллион китеп жетпей атат. А бизде азыр Кыргыздан эң негизги ресурсубуз эмне бул? Бизде нефть жок, бизде газ жок. Эң негизги ресурс бул биздин адамзатыбыз. Эгерде биздин балдарыбызды окутуп, билимдүү болсо, мына ошолар Кыргызстанды өнүктүрөт. Ошолар Кыргызстандын жарандары күчтүү мамлекетке айландырышат. 100 000, 200 000 бала окууну бүтөт экен мектепти. 100 000 бала жогорку окуу жайга өтөт экен. Калганы 110 балды ала албай, чет жака кетип атат. Эмне үчүн? Анткени билимдин сапаты жок. Эч кандай билимдин сапаты жок. Трагедия деген баягы айтпайын, но бирок бул жерде бир өрчүндүү бир маселе бар. Канча деген компаниялар бар, чоң компаниялар. Аэропорт, темир жол, электрокомпания, Мегаком. Мына ошо госкомпанияларда акча таап, ушу мектептен тийбей эле. Мына бул жерде 1 миллиард 800 миллион сом бюджетте бекитилген экен. Ошо 1 миллиард 800 ичинде таап берсе болот эле акчаны. Бул туура эмес кадам деп эсептейм. Бул стратегия жок экен өкмөттө деген эсептейм. Анткени стратегия болуш керек. Бизде параметр болуш керек. Бизде индикатор болуш керек. Канча мен быйыл окуучуну жогорку жайга өткөзөм. Канча мен быйыл өлүмдүн статистикасын азайтам. Канча деген мен курулуштарды курам. Канча деген заводдор, канча деген экономика, канча деген инфляцияны азайтам деген мына ушундай стратегия болуш керек. Биз азыр өзүбүз бул жерден мигранттар менен кече карадык. Мигранттар канча деген көйүп кетип атат. Алар мигранттар ушу билим ала албастан, 110 баллды ала албастан, мына ушу айла жоктон акча табыш үчүн кетип атышат. Ошондуктан бул жерде сизге как мына министрлик өкүлү катары ошол маселелерди карап атканда, сиз дагы мына Замир Казакбаевич, койгула, ал жактан бизге бербей эле болгулачы. Ал жакта өзүнүн багыты менен кете берсин деп канчаден компаниялар, Айлбанк азыр аябай жакшы иштеп атат. Ошол компаниялар бар, бай компаниялар бар. Мен өткөндө эсептедим, государственный компаниялар, мамлекеттик компаниялар 21 миллиард сомду оборот кылышат. Мына ошол компаниялардан баягы мамлекеттик компаниялар сиздер жардам бериле деп айтса болот эле. Ошондуктан мен айткым келет сиздерге. Бул баягы кризисти чечиш үчүн мектептин эсеби эмес, а кризисти башка эсеби менен чечиш керек эле деп айтат элем. Ушу мен сиздерге кайрылып кетет элем. Андай кийинки келечекте андайга барбагыла. Социальный мектеп болобу, саламат сактоо болобу, башка бир социалдык багыттагы жумуштар болобу, ал жерге акча тийбегиле. Тийбегиле аны.